саясаттануучумун да, мен эгер саясатчы болсом айтмакмын, мен кесе айтмакмын, же президенттик форма эң жакшы, же парламенттик форма эң жакшы, же башка деп. Саясаттануучу катары мен толтура мамлекеттердин тарыхын же кейстерин, мисалдарын карап көргөндөн кийин идеалдуусу жок алардын. Баарысынын кемчилиги бар. Жана ар бир жакшы иштеп атат деген башкаруу системасы так ошол мамлекет үчүн, тиешелүү мамлекет үчүн жакшы система. Ошол системаны көчөрө келип башка бир коомго орнотсо, ал иштебей калышы мүмкүн, толук иштебей калышы мүмкүн. Андыктан ал түздөн түз ошол коомдун контекстине, тарыхый, маданий, экономикалык жана башка факторлоруна тиешелүү нерсе. Кыргызстанга парламенттик система иштеп кетеби жакшы, же президенттик дегенде бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, президенттик система жакшыраак окшойт. Парламенттик система куруубуз зарыл, бара-бара. Биз азыр идеалдуу менен башынан түтүп келе атпайбызбы? Парламенттик системаны башынан эле түртүп кетүүгө мен ойлоп атам, бизде ал иштебей калат экен. Анткени парламенттик система жакшы иштеп кетүүсү үчүн жанагы күчтүү партиялар керек. Эгер биз башында айта кеттик, азыр элдер уюшуусу мүмкүн эркин болуш керек, жана ошол уюшуунун негизинде партиялар түптөш керек деп. Эгер ошол биз айткандай алгоритм менен партиялар түзүлүп, эгер парламент ошонун негизинде түзүлсө, анда парламенттик системага өтүшүбүз керек. Анда парламенттик система деген эмне? Ал биз парламент түзбөдүкпү эң башында? Эң биринчи институт катары бизге керек болгон парламент түзүлдү. Ошол парламент анан аткаруу бийлигин түзүш керек. Биз эмес, ошол парламент аткаруу бийлигин түзүш керек. Бул деген даана парламенттик система.